Ак Суу райондук суу чарба башкармалыгында 3 насостук станция иштеп келет. Алардын эң кубаттуулугу жана чоңдугу жагынан Тепке насостук станция саналат. Анын сыйымдуулугу бир убакта 7 куб суу чыгарып, андан 3600 гектар жер суу менен камсыз боло алат. Азыркы тапта ушу Тепке насостук станциясында жазгы вегетацияга даярдык болуп, бүт агрегаттардын баарын оңдоп түзөп, моторлорду майлап, бүт баарын оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Бул Тепкеде эле эмес, биздин баланста турган 3 насостук станцияда үчөөндө тең жумуш жүрүп атат да. Буга чейин Тепке насостук станциясы облустук суу чарба башкармалыгынын балансында болчу. Райондук суу чарба башкармалыгына өткөрүлгөнүнө 2 айдан ашып калды. Ак Суудан Түп районуна 3 магистралдык канал аркылуу суу жетип турчу. Эми бул насостук станция Түп районуна кошумча суу бөлүп бере алат. Үзгүлтүккө учураткан эмеспиз. Түп районуна заявка берип, суу сураганда любой моментте сууну берип келгенбиз. Мындан ары дагы өз убагында суу берүүгө даярбыз да. Ал эми Каракол насостук станция 1986 жылдан баштап азыркы күнгө чейин иштеп келет. Союз тараган мезгилден бери дээрлик жакшы ремонт иштери жүргөн эмес. 2022 жылы толук ремонт иштери жүрүп, насостор алмашылган. Бүгүнкү күндө ал жайдан 250 куб суу өндүрүлөт. Насос станция Бөлбаш менен Бозбулуңдун айылынын 620 гектар сугат жери бар. Ошол жака суу чыгарабыз. Суу эгер жетишпей барса 2 насос иштетебиз. Суу жетиштүү болсо 1 эле насос иштетебиз. Биякта 1,5 километрлик таза суу кирген лотогубуз бар. Ошол жерден таза суу аралаштырып берип турабыз. 2024 жылы Ак Суу суу чарба башкармалыгы үчүн жемиштүү жылдардан болду. Алар жаңы техникалар менен өкмөт тарабынан камсыз болушкан. Дээрлик дыйкандарга сууну өз убагында жеткизүү менен эч кандай көйгөй жаралган эмес. Эми жазгы мезгилге даярдык күчүндө бардык насостук станцияларды оңдоп түзөө менен келерки жылдын камын көрүшүүдө. Талгат Токтомушев, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.